Ошол окуганда мындай тааныштырып атат. Мына Ниса сүрөсүнүн 11-аятында Алла Таала айтат: "Юсикумуллаху фи ауладикум лизакари мислу хаззил унсаяйн". Алла Таала силерге васият кылат, фарз кылат, шарт кылат дейт. Балдарыңарга мурас берүү жөнүндө. Эмнени шарт кылат? Лизакари мислу хаззил унсаяйн. Эркек балага эки аялдын өлчөм берилет дейт. То есть эркек балага эки аялдын өлчөмүнчөлүк. То есть бир эркекке берилген эки аял кишиге берилет. Мисалы, бир эркек эки кызы болсо, ошол бир эркекке жарымын берилет, калган жарымын эки кызына бөлүп берилет. То есть мындайча айтканда, эки кыздын өлчөмүн бир эркек алат деп атат да. Ушундай дейт. Файн кунна нисаан фауқаснатайни фалахунна сулуса ма тарак. Эгер кыздар экиден көп болсочу, экөө болсо мейли, бир эркектин өлчөмчөлүк бөлүшүп алат экен. Экөөдөн көп болсочу дейт. Файн кунна фауқаснатайни, экиден көп болсо, үчөө, төртөө же андан көп болсо, фалахунна сулуса ма тарак. Ошол калган мурастан 3/1 шерик болушат, калган бардыгы. Үчөө болсо да, төртөө болсо да кыздар эмне? Ошол калтырып кеткен мурастын 3/1 гана шерик болот. Үчөө болсо, төртөө болсо да, калганы башкаларга тиет. Ошо байлыктын 3/1 гана, 2/2 көп кыздар болсо, эгер ошо 3/1 гана шерик болушат. Ва ин канат вахидатан фалаха нисф. Эгер бир эле кыз болсо, бир эле кыз, баласы жок, башкасы жок, эч кимиси жок, бир эле кызы бар болсо, бир каза болгон кишинин майтын. Фалаха нисф, анда ошол кыз калган байлыктын жарымын алат. Анткени бир тууган эркектери жок да, бир тууган аялдар да, кыздар да жок. Анда уже жалгыз кыз болсо, анда жалгыз кызы байлыктын жарымын эле алат, калганын алганга укугу жок. Калганын башка туугандар алат. Башка туугандарга берилет. Фали абавайхи ликулли вахиди минхума судус мимма тарака. Ошол эгер ташта бир мурас калтырганда, мурастан ата-энеси тирүү болсо, бир киши каза болду дейли. Ошол ата-энеси тирүү. Ата-энесинин ар бирине 6/1 берилет. Ар бирине 6/1 берилет. Инкана лаху валад, эгер анын баласы болсо, ошол каза болгондун баласы болсо, өзүнүн канынан чыккан баласы болсо, ата-энесине 6/1 гана берилет. 6/1. Фаиннам якун лаху валад, эгер анын баласы болбосочу, ата-энеси бар, бирок баласы болбосо, анда фали уммеху сулус, анда 3/1 берилет. Ага ата-энесине эмне? 3 мурас калганды 3/1 берилет. Анда уже 6/1 эмес, 3/1 уже көбөйөт. Анткени андан тараган бала жок болуп атат. Эгер анда уже баласы, бир туугандары болсо, баласы жок, бирок бир туугандары бар, бир туугандары. Анда анда 6/1, ата-энесине эмне 6/1 гана тиет. Жанагы окшош эле, кайра эле 6/1 тиеп калат. Мин бади васиятин юси биха аудайн, мунун бардыгы баягы васиятын бергенден кийин керезин. Буга бер, тигиге бер деп керез айтып кетет да, ошол керездерин аткаргандан кийин жана аудайн мойнундагы карзын кутулгандан кийин анан бөлүшөт. Мурастын бардыгы ушундай, бардык жерде эле. Канча аят келсе, ошонун бардыгында мин бади васиятин юса биха аудайнин деп этегинде ушул шартты дайым ар бир аятка кошот. Каерде мурас жөнүндө аят айтылса, этегинде ушул шартты кошуп кетет. Анын керезин аткаргандан кийин, керези 3/1 гана аткарылат, ашыкча керезге бөлүнбөйт, же карызын толук төлөгөндөн кийин. Демек карызды төлөө бул шариатта өтө чоң маселе болуп эсептелет.